Ассаламу алейкум, урматтуу биздин Москвада эмгектенип жүргөн бир туугандар, амансыздарбы? Ар дайым эми жоголгондорду, башка нерселерди чыгарып, чындыгында мен деле уялып калдым ачык элденчи. Жакшы кабар айтпайт экенсиң, толук ар дайым соз, ар дайым бир суук кабар депчи. Эми элдин ичинде ушундай нерселер болсо, чыгарып бер десе, эми колубуздан келген нерсени көңүл кош карабайлык деп эми элге жарыя кылып турабыз. Андыктан силер дагы көңүл кош карабайсыздар деген үмүттөмүн. Бекназарова Мерим эжебиз 1,5-2 айдан бери дайын жок болуп атыптыр. Кыскасы айылда бала жакасы бар экен жолдошу менен. Бул жакта иштеп жүрүп 12-июль күнү жолдошуна чалып 17-синде сюрприз кылып барам, ошо кызынын бир баласынын туулган күнү экен. Ошого барам деген бойдон дайын жок имиш да. Анан мага үй бүлөлөрү чалып байланышса, бул жактан бирөө жарым келип жолугуп элге обращение кылсын, макул колдон келишинче чыгарып беребиз дегенден мына бөлөсү келип отурат. Ассалому алейкум тууган. Алейкум салам. Ден соолук жакшыбы? Жакшы кылып Иштер болуп атабы? жатасыздарбы? Шүгүр. Ошентип бир 1,5-2 айдан бери жок. Эл менен амандашып. Ассаламу алейкум, урматтуу Кыргызбай YouTube телеканалынын көрүүчүлөрү, баарыңыздарга кутман күн. Биздин ушу кайрылуубуздун себеби мен бөлөм болот негизи. Бекназарова Мерим 91-жылы төрөлгөн. Байке айткандай эле 1,5 айдан бери дайыны жок. Оштун каягынан болот? Оштун Ош Жибек жолуна кетип атканда 51-километр деп коет. Талдык айыл өкмөтү, мен адашпасам. Анткени бөлө болгонубуз үчүн биз турмушка чыккандан кийин көп деле байланышта болбой, кичинебизде чоңойгонбуз, бирок чоңойгондон кийин кичине байланыш алыстап калган, ошондуктан. Тууган Талдыктан болот. Тууган уруктан бир эле силер болгондуктан кайрылууга силер келдиңер, Москва шаарында эң жакын туугандарынан биз болгондуктан уже орто эсеп менен 2 жума болуп калды. Бүт соц тармактарга WhatsApp аркылуу, Telegram, Instagram аркылуу бүт сүрөтүн таркатып атабыз, бирок дайын жок. Керек болсо ошол акыркы иштеген иш жайына барып, магазиндин ичине чейин кирип, ошол жердин участковыйына розыска чейин берип келдик. Биз сүрөтүн могу чекеге коюп койгонбуз туугандар. Ушул эжени кимдир бирөө каяктардадыр бир көргөн болсо, бул тууганыбыз номерин айтып кетет азыр. Номериңерди айтып койсоңор, WhatsApp номерди, иштеген номерди. Эгерде кимде ким көргөн болсо, кандайдыр бир кабар билген болсо, +7925 440 27 14 номерине кайрылып койсоңуздар, эгер жооп бере албасам, WhatsApp аркылуу жазып койсоңуздар, мен сөзсүз түрдө жооп берем. Ушул номерде Telegram дагы, WhatsApp дагы бардыгы бар. Үйдө эч кандай ызы чуу болбоптурбу? Негизи эле ушул видео чыгарганда кимдир бирөөнү элдер комментариядан күнөөкөр кылууга аракет кылышат да, мен көптөн бери чыгарып жүрөм. Акыл тунук эле, эже эле, кандай эле? Мен билгенден эч кандай уруш деле болгон эмес, эч кандай конфликт деле болгон эмес. Ошол эл катары эле Москва шаарына иштейм деп келген. Мен толук 2022-жылы байланышкан экен, WhatsApp'тын архивден карадым. Иштейм деп келгенде мага байланышып, сүйлөшкөнбүз экөөбүз. Андан кийин апамдар менен байланышып турган, мен менен такыр байланыш үзүлүп калган, ошол боюнча ушул окуя болуп отурат да. Арестке бериптир, полициянын кабары бар дегендей, иштеген мурдакы жерлерине барып дагы териштириптир, эч жактан чыкпагандыгына байланыштуу. Эми үзүлбөгөн үмүттө ушул биздин каналга кайрылып туруп, биздин мекендештер ушул көп эле видеолор чыгарып жүрөбүз. Кудай кааласа, эмнени айтайын дедим эле, бир Алишер деген бир агабызды чыгардык элек, эсиңизде болсо. Ошол агабыз табылып, Кудай кааласа жакын арада Кыргызстанга барган атат. Дагы ким? Эми кичине болсо дагы колдон келишинче эми пайдабыз тийип атат деген үмүттөмүн. Андыктан каналга катталып, жакшы сөздөрдү жазып ар дайым. Негизи ушул видео чыкканда эми кимге кызык болсо көрөт, кызык болбосо мындай чыгып кетсе болот да. Эми анан интернетте эле оозго келген ар нерсени жазган, бул чындыгында туура эмес. Ар бирибиз эсептеше турган акырет бар дегендей, ошого личный нерсе жазбай, эми да, мен айтам да, мындай ооз калгыс сөздөрдү жазат, наркы деп жазат, берки деп жазат. Кимди колунан келсе мындай кыла турган эле иш да, бул делечи YouTube ачып мындай каналга чыгарып андай мындай кылыш, ошого аракет кылса ошол адамдар өзүңөр дагы тартсаңар болот. Анан ар нерсенин аркайсын жаза бербесе, ишиңиздерге ийгилик туугандар. Элдин оозунда элек жок деген ушул чын экен да. Бири мактап рахматын айтса, бириси ушу жамандап жазат же чалат же WhatsApp'тан жазышат дегендей. Ишиңерге ийгилик туугандар. Көңүл кош карабайлык, группадан группага таратып, поддержка кылып коелук. Бул тууганыбыздын номерини кимдир бирөөлөр эстеп калбаган болсо, ылдыйына жазып койдук. Кимдир бирөө каякта көрүп калса, жөн эле жазып коюңуздар. Жөн эле, Жөн эле жазып эми койсун. жөн эле жазып коюңуздар, ооба. Рахмат. Анан туугандар, дагы бир эскерте кетчү нерсе, Москвада баардык эле
байке айткандай видео чыгарса жаман негатив сөздөрдү жаза бербестен биздин негизги максатыбыз ошол эжебиздин тирүү же өлүү экендигин билүү эле. Кудай сактасын, кандайдыр бир кырсык болбосун. Сахаравадан да караттык, Сахаравадан да чыкпай атат мисалы үчүн. Эгерде кимде ким жөн эле ошо эжебиздин басып жүргөнүн же болбосо кайсы бир жерде көрүп калгандарыңыздар болсо, магазинден болобу, анда бизге жөн эле чалып, могул жерде жүрөт деп туруп, же өзүнө байланыштырып номерин алып берип койсоңуздар дагы жакшы болот. Балким бизден коркуп же болбосо кайсы бир себептерден улам качып жүргөн болушу да толук ыктымал. Ошого артынан түшүп, бизге бир кайрылуу жасап койсоңуздар аябай бир кубанычта болот элек, сүйүнүчтүү болот элек. Анткени күн алыс тайэжем болот менен чалып ыйлайт. Анткени кандай болсо дагы, жаман болсо жакшы болсо дагы бул перзент деген нерсе ушундай экен. Ошондуктан сиздердин башыңыздарга мындай нерсени салбасын Кудай таала. Анан кимдир бирөөлөрдө кирди чыкты маселелер болуп калып, ишеничтүү адамдар издеп жүргөндөр болгон болсо, мен Сүйүн агамдын номерлерин ушул жерге Сүйүн кирди чыкты деп жазып койдум. Дакан Сайдат кеңинен 3 ай коюп берет, чыкпай туруп чорнуйдан базадан текшерип берет. Ишеничтүү адам. Аль-Фарадтар менен кенен кесип барасыздар. Анан кимдир бирөөлөр трал издеп жүргөн болсо, тралдын номерлерин ушул жерге коюп койдум. Менден алдым десеңиздер, бир аз арзанатуу кылып берет. Москвадан, Питерден Кыргызстанга, Кыргызстандан бери Москвага аманатыңыздар жеткирип берет.